Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Саламатсыздарбы? Тынчпсыздар, аманбысыздар? Эсен аман үйгө жетип алдыңыздарбы? Бул эмне деген шумдук болуп атат? Текебаев эмне деп атат бул Теке? Ой, Теке, сен чечесиңби кыргыздын тагдырын? Кулак салчы. Текебаев, оң кулагың менен, сол кулагың менен, оң мүйүзүң менен, сол мүйүзүң менен угуп ал. Кыргызстандын тагдырын мындан кийин кыргыз эли чечет. Кыргызстандын тагдырын кыргыз журтчулук чечет. Ушул митингке, ушул бийликке, ушул даражага, ушул бүгүнкү күнгө келсин деп кыргыз эли эмне үчүн жүрдү? 5 күн. Даже жумалап жүрдү. Көпчүлүгү бала чакасын таштап, ошол жерде ушул адилеттүүлүк орносун деп жүрдү. Эми сен келип алып бизде бийлик өзүнчө келип, бул президент болбойт, бул президент болот деп Садыр Жапаровду эл колдоп, эл алып келип койду, президент ошол болот. Сен кимсиң? 30 жылдан бери жеп, ичип жүргөн бир текесиң сен. Мыйзамыңды да, өзүң жазган конституцияңды да туалетке барып көтүңдү арчыдаган өзүң ошонун ары жоголуп кетчи. Ушунча эл азыр кыжыры кайнап турган убагы. Дагы бир жолу көтөрүлүп барчу болсо, точно сенин мүйүзүң сынат. Теке, өз сыйың менен жоголуп кет. Келбей экинчи бийликке карап баспа. Эл сенен тажады. 30 жылдан бери жеп бүттүң. Кыргыздын канын ичкен сенсиң. Сенин мыйзамың менен ушундай акыбалга келип жүрөбүз. Мындан кийин мыйзамды дагы, конституцияны дагы эл жазат. Эгерде элге каршы чыксаң, сенин да акыбалыңды ушул күндөр сени да күтөт. Ошол үчүн жакшысы кет. Каяктан келдиң сен? Жок элең го. Да түлкүдөй болуп митинг болуп атканда жаттың го ошол жерде үйүңдө. Эми чыга калып дагы өзүнчө акылман болосуң, акылдуу болосуң. Сен акылыңды уур ойногон жокпуз. Жоголуп кет. Садыр Жапаровду эл колдоп келдиби? Эл колдойт. Президент ошол болот. Буга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Сен дагы, мына 120 артыңда жүргөн койлоруң дагы бири да тоскоол кыла албайт. Эл алып келди, эл коет. Ушуну башка группаларга да таратып койгула. Текебаев жоголуп кетпесе, мына ул Текенин мүйүзүн сындырган дагы барабыз.